интернет аркылуу дагы байланышса болот эжекке. Интернет аркылуу байланышат. Дагы веб барагы дегенди кандай түшүнөсүң? Веб барагы. Веб барагы. Бул страницада эжеке. Веб баракча бул. Типа бир страницаны ачабыз го интернеттен эжеке. Ооба. Ошо веб баракчасы болот. Ал дайыма сакталып турат, гипертекстүү же гипер медиалуу документ болуп эсептелет дагы. Бул интернет компьютеринде дайыма сакталып текст сыяктуу, графиктик берилиштер, видеолор, аудиолор да камтыйбы анда? Ооба, эжеке камтыйт. Текстти камтыган жана башка документтер менен гипербайланышта болгон документтер гипертекст деп аталат. Тексттик, графиктик, видео жана аудио маалыматтарды камтып, башка документтер менен да гипербайланыш, гипермедиа деп аталат. Домен деген эмне? Домен деген бул эжеке доменге бир ат коюлат эжеке. Домен болуп эсептелет. Ал колдонуучунун личный өзүнүн нерсеси аты болот эжеке. Домен имя болот. Өздөрүнүн аты, мисалы KG, РУ, Россия. Болуп бөлүнөт эжеке. Ар бир мамлекеттин өзүнүн домени болот. Ар бир мамлекеттин өзүнүн домендери бар. Россияныкы РУ болот, Кыргызстандыкы болуп эжеке акырында коюлат. Кайсы сайтка, кайсы мамлекетке тиешелүү болсо, ошол страница, ошону домен имясы коюлган болот эжеке. Же болбосо org деген домен болот. Org дагы ошол домендер болот эжеке. Ар бир өзүнүн домендери болот. IP адресация дегенди кандай түшүнөсүңөр? IP адрес бул эжеке, IP адрес бул например мен колдонуучумун да эжеке. Менин личный IP адресим болот да эжеке. Ал жерде менин данныйларым сакталат эжеке. IP адрес аркылуу мени издеше турган болсо, IP адрес аркылуу таба алса болот эжеке. Болот. Силер экранды дагы ачып койгула, звукту дагы чыгарып койгула. Мен баштай берейин, анан кийин дагы бышыктай сабактарды. Демек, бүгүн компьютердик тармактар темасында биз интернеттин башка кызматтарын дагы билишибиз керек экен. Бул интернет кызматтары электрондук поштону FTP, Telnet, Ethernet, IRS деген эмнелерди камтыйт экен. Бул электрондук почта, бул email деп түшүнөсүңөр, баарыбыз түшүнөбүз. Интернеттин өзгөчө элементтеринин бири ал кабарларды бир адамдан экинчисине жиберүү болуп эсептелет. Электрондук алмашууну уюштурат. Электрондук поштонун жардамы менен ар кандай издилдөөчүлөр жана окумуштуулар жердеги кесиптештери менен байланышууга дагы эмне болот? Мүмкүндүк берет. Азыр электрондук почта аркылуу көп маалыматтарды бири-бирибизден эмне кыла алабыз? Алып ала алабыз. Демек, бул максаты ошол интернеттин кызматтары электрондук поштанын иштеси FTP деген эмнелер менен, анан электрондук пошталар менен эмне болот экен? Камтыйт экен. Андан кийин бул электрондук почта аркылуу дагы чыкпай калды. Ссылкалар жөнөтсө болот электрондук почта аркылуу. Ооба, электрондук почта аркылуу дагы жөнөтсө болот эжеке. Керектүү файлдарды адамдын личностун өзүнүн. Но тиркемелер көрүнүп турат, силерге окулуп атабы? Тиркемелер. Көрүнбөй калдыбы? Азыр мен неме кылайынчы? Эмичи? Көрүндүбү? Демек,
интернет электрондук поштосу башка системдердеги электрондук почта сыяктуу эле кабарларды түзүүнү, жиберүүнү, сактоону, басып чыгарууну жана өчүрүп коюуга мүмкүндүк бере турган эмне экен, почта болуп эсептелет экен. Бул интернет аркылуу электрондук почта алууда интернет компьютеринде кабарларды чогултуучу почта кутучасы деп аталган файл болот экен атайын. Бул почта кутучасы интернеттин каалаган компьютеринде жайланышы мүмкүн. Бирок демейде провайдер аркылуу бул туташтырылган тегленген интернет станциясына жайгашат. Интернеттин почта кутучасында дареги колдонуучунун аты жана жашаган аймагынын аталышынын биригүүсүнөн турат. Ал компьютердеги почта кутучасынын ордун аныктайт. Колдонуучунун аты тамгалардын бирикмесинен турат. Бул ысым ошол компьютерде жайгашкан почта кутучасынан башка колдонуучулардын атынан дагы айырмаланып жана ошол айырмаланып туруш керек. Мисалы Данияр өзүнүн почтасынын эмнесин атын коюп, анан ал жерге эмнелерди, сандарды, mail.ru жана башка деген эмнелерди койсо болот. Колдонуучу аты кээде 8 тамга менен гана чектелет. Интернетте электрондук почта даректеринин толук тизмеси болбойт. Бирок жалпы булактарын чогулткан айрым интернет орундарынын даректеринин тизмеси болот. Бул тизмеге каалаган даректи кошуп койсоңор эмне экен болот экен. Андан кийин FTP. FTP деген бул файл трансфер протоколу деп аталат. Бул файлды жиберүү протоколу деп эсептелинет. Бул интернет аркылуу башка компьютерлерге файлдарды алмашууга дагы мүмкүндүк берет. Ал эми FTP менен жетүүгө мүмкүн болгон файлдарды камтыган компьютерлер FTP орун же FTP станциясы деп аталат. Бул FTP орундарынын тексттик бөлүктөрү, тексттик эмнелери бул графиктик, аудио, видео жана программдык файлдар сыяктуу эле көптүктөгү файлдарды камтып турат экен. Тексттерди, графиктерди, аудио, видеолорду дагы камтыйт экен. Бул программдык файлдардын көбүн акысыз жүктөп алууга дагы болот. Акчага эмес, сатып алуу лицензияга эмес, муну өзүнчө эле кадимкидей бири-бирибизге ошол эмнелер аркылуу ошол нерселерди дагы маалыматтарды жөнөтө алат экенбиз. Башкалар жалпы колдонуучу үчүн деп аталып жүктөөгө жана көрүүгө болот. Бирок анын лицензиясы үчүн акы төлөнөт. Эгер кандайдыр бир, мисалы мен ошол почтадан чоңураак программа ала турган болсом, мага сөзсүз түрдө эмне акы төлөп лицензиясы менен анан кийин программа ачышым керек. FTP файлдарын көрүү же колдонуучулардын мурда аларды компьютерде жүктөп алуу керек. Эсти бошотуу жана жүктөө убактысын кыскартууга максатында чоң FTP файлдарды кысып коюшат. Андан кийин Archa деп коет. Archie деп англис тилинде окулат. Бул файл деп аталган программ интернеттеги файлдар каталогдорун сактайт жана ал FTP менен жүктөлүп алынат дайыма. Archa аттуу FTP файлдарын иликтөөчү каражат айрым темага байланышкан файлдар табууга колдонулат. Бул Archa дарбазасы, бул аттуу тармак барагы Archa'нын издөө милдеттеринин интерфейсин колдонууну жеңилдетет. Андан кийин Copcare деп коет. Copcare бул тармактын маалыматтарын изилдөөчү аспап каражаттары иштелип чыкканга чейин Copcare интернетке берилиштерди жайгаштыруунун негизги методу болгон, ал файлдарды интернетте жайгаштыруучу жана файлдарды издөөнү меню менен башкаруучу программа болуп эсептелет. Бул FTP менен Archa программаларында орундарды жана файл ысымдарын билүү талап кылынбайт. Бул Copcare деген меню бул камтылган жана бул тиешелүү камтылат жана бул демейде нерселердин тизмеси болуп башталат дагы. Тизмеден тиешелүү пунктту тандоо бир же көп сандагы менюларга алып келет. Алар буйруктарды спецификациясына жараша чөйрөлөргө бөлүнүшөт. Акырында жүктөөгө мүмкүндүк болгон керектүү файлдарды басып чыгаруучу меню алып келет дагы. Бул FTP'дан Copcare'дин айырмасы бул файлдарды жүктөө алдында көрүп алууга мүмкүнчүлүгү каралат. Бул меню системине кошумча бул ушул программанын серверлеринин көбү Veronica же